Шайлоо эми өтөрүн өттү. Акыркысы мен 80% алган Садыр Жапаров. Бул менин талабыма ал көнбөйт болсо керек. Ошон үчүн мен иштеше албайм деп ойлоп атам. Барса, чакырса мен барам. Ушул талаптарды түшүндүрүп айтмакмын. Мисалга да, мага кызматтын кереги жок. Сен мунунтип өстүрүп кете алсаң деп. Мисалга, минтет го. Төкмөнү төгөт. Элдин баары төкмө төгө албайт да. Мисалга да, ошо сыяктуу президент азыр дүйнө элине барып минтип айтыш керек эле. Кытай сенин ордуң бул ааламда буйрулган боюнча майда кызматтан куткарышың керек. Ошондо Кытай сакталып калат, вирусу да болбойт, куюну да болбойт. Орус эли сен адамзат сактап калуу үчүн күрөшүшүң керек. Ошондо тынчыйсың. Америка мамлекети сен табият сактоо үчүн күрөш. Бул аны жеткире албайт да. Ошондуктан жанагы башчы да боло албайт. Анан биздин ал айтканды баягы касиети болбогондон кийин жеткире албайт. Ошондуктан мен иштеше албайм го деп ойлоп атам да. Мен иштебейм. Барып мен сунушумду, талабымды көрсөтүп коем, момундай жол бар деп. Анан болбосо алып кете албайт да. Кайрадан шайлоо кылбайт. Кайрадан шайлоо кылыш үчүн биз кайра талапкерлерге бир тыйын, ал 1 миллион сом төлөп коюп, дайротусун кол топтоп алып бара берет. Мунун кайра ошончо короткудай акчасы жок, өзүнүн лично кошелек кайра анча акча чыгара албайт. Бул бир. Экинчиден, мамлекетте да андай акча жок. Ушуга чейин мыйзамдарды бурмалай бер деп те бурмалап калып калат. Бул болбойт. Ошо суроо келгенден кийин мен ойлондум, мен артыкчылык эчтекесин көргөн жокмун. Айтып туруңуз, анда мунусу артык турбайбы деп. Сиз мисалга журналист катары сиз жакшы билесиз, анткени иликтеп жүрөсүз. Эгер айтсаңыз мен кошулайын же жок дейин. Кемчилиги эме калпы, доордун талабын билбегениги, адамгерчилигинин пасттыгы, аң сезиминин өчүп калгандыгы. Мисалга чыныгы кыргыз болсо, сакал коерду да суранчу экен. Улууларда мен ушул деңгээлим жеттиби, аксакал болгонго. Алар макул десе кичүүлөргө. Анан кемчилигим санап отурса көп. Анан мен артыкчылыгын эртеден ойлонуп, же Атамбаевдер бир ыр чыгарып гитара менен ырдап чыкса ушундай жагы бар деп айтат элем, аны көрө албадым. Же кыргызга эмгек кылып койгон болсо айтат элем, ушундай кылды эле, муну бааласа болот деп. Же мендей аалам менен байланышып кыргызды ошо даңктаса, аны мен көрө алган жокмун. Элди бизде бир кезде мындай сыйлачыбыз ошо контордун маселесин көтөрүп, бетине кармаган ушул болгон да. Анан ал деле жалганчылык экен, ал деле болбой калды. Анан ал элди ойлогон жерин көрө албадым менчин эле. Эми артыкчылык болсо анан мен азыр айтат элем, азыр оппозиция болуп деле эч кимди чыгышын каалабайм. Тетирсинче азыр оппозиция эмес, ожидание керек да. Бардыбы бийликке? Эми булар жалгандан топтолду, акча чогултту, эми ичинен чирип баштайт, биринин башын бири жеп, бири нааразы болуп. Ошондуктан биз туура сөзүбүздөн кайтпайбыз. Ушул менин позициям, оюм. Мен бир сом коротуп бир агитация кылган жокмун. Бир жерге бир 5 абышканын башын кошуп чай берген да жокмун. Себеби мен 10 жылда ошо кыргыздын улуулугун таанытып, теледен сүйлөп, акча коротуп, гезиттерден сүйлөп, акча коротуп келгем. Анан убаракерчиликтин деле кереги жок болгон да мен үчүн. Мен ошол эми болушун айтып, ошо Сооронбайдын сезону 2020-жылы бүтөт, өзүң президент болосуң, анан кыргыздын улуулугун дүйнөгө таанытып, кыргыз өлкөсүн түптөп дүйнөгө көчүрөсүң дегенде үчүн гана баргам, баягы ааламга карап. Анан мен аябай кубанып калдым, мен өз миссиямды аткардым. Ошо чыныгы сөздөрдү менден башка сүйлөгөн эч ким болгон жок. Теледебатта деле көзүнө карап айткан деле эч ким болгон жок. Анан тыйыны бар кишини ээчип кетет окшойт да. Эми 2 миң сом, 4 миң сомбу, 5 миң сомбу берсе ээчип кетти болуш керек ошол адамдар деп ойлойм. Анан мен эч кимге таарынбайм. Тетирсинче акча берип барган падыша эч жакшылык кылбайт. Эми кул сезимдеги адамдар ушуну кыла берет экен да. Анан эми кыргыз ошо бир күндү көрүш керек окшойт, кыргыз бир аз кырсыгыш керек окшойт. Ошо бир улуулук сыпат. Эмнеге коррупция жоюлбай атат, же эмнеге добушун сатып атат дегенде элдин аң сезими түшүп кеткен үчүн ушул болуп атат.